Бүгүн айтышат кээ бирөөлөргө дагы да суроо жооп болуп турган болушу мүмкүн. Ушул жерде ит бакканга үйгө периште кирбейт экен, баягы эски сүрөттөр коюлган үйлөргө периштелер кирбейт экен деген орчундуу суроонун ортосунда ойлонгондор бар да. Бул маселеси ушундай: ит баккан учуруңузда шариятта дегеле динибизде периштелер кирбей коет, үйгө кетип калат, эч кирбейт экен деген маселе эмес. Бул жерде кайсыл периштелер чыгып кетет, кайсы амалды кылган учуруңузда кайсы периштелер кетет, сизге рахмат тилеген, Кудайдан береке тилеген, сизге истигфар айта турган периштелердин чыгып кетишине кандай амалдар себеп болот? Ушул себептердин бири бул үйдө иттин баягы сүрөттөрдүн болушу, картинкалардын. Эми ит маселесине келсек, ит деген ол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы боюнча корукташ үчүн, кароо үчүн, уру кирбесин, дагы бирөөлөр бир нерсени алып кетпесин, койлорум бир жака кетип калбасын, ит кайтарсын, карасын, коргосун деген максатта. Пограничник туугандарыбыз чегараны кайтарып атканда атайын иттер багылат, наркотикалык нерселер житат, атайын даярдашат. Ал иттер эмес. Ал керек иттер. Ал чыныгы тайган иттер бар го баягы. Койлорду кайтарган акылдуу иттер бар. Жөн эле огородуңузда деле баксаңыз болот, бирок аны карап, эч кимди тиштебеш керек, вирус чыкпаш керек, жаш бала кармабаш керек. Аны шилекейлердин аркандай ит деген өтө оорулуу болот ал. Аны өзүнчө бир адамдын убактысы кетет. Эгер ошолорго карабастан багамын, караймын десеңиз өзүңүздүн маселеңиз. Ошондо дагы пайдасы тийиш керек, огородуңузду караш керек, өзүндө ошол керектүү боло турган болсо, анда багышыңыз керек. Бирок ошол учурда дагы ойлоп коюңуз, сиз баккан ит жакшыбы, же сизге истигфар, рахмат тилей турган периштелердин үйдө болгону жакшыбы, же ошол иттин үйүңүздө болгону жакшыбы? Ушул нерсени да ойлоп коюңуз, ойлонордон мурда. Ит ошол пайгамбарыбыз айткандай керектүү учурда гана. Бирок бүгүн кээ бирөөлөр бар, кыргыздар орустарды урашты баштады да. Жөн эле тойлордо отуруп алып апалар ниет кылат го, балама Кудай берсе ушундай той кыламын, мындай той кыламын деп, музыканын күчү менен. Музыкада адам ойлоно берет да, ар нерсени. Бул да былжырап ар нерсени ойлонуп, иттерди багам, андай кылам деген адамдар ойлонуп койсун. Баягы орустарды дуурап, ар кимди дуурап, жөн эле ит баккандар. Үйүңүздө периште барбы, жокпу? Бул керек учурда албетте. Ал эми сүрөт маселесине келсек, бүгүнкү мына камера тартып атат, биз дагы А4-ге сүрөткө түшөбүз, паспортко түшөбүз, жөн эле сүрөткө түшөбүз, телефондо дагы шарак шурук сүрөткө түшүп атабыз. Бул сүрөттөр алымдарыбыз ар кандай жолдорду айтышат. Бүгүнкү жол менен мына камерадагы тарткандар бул нерсеге кирбейт. Эмне үчүн дегенде, бул сүрөткө карасаңыз, өзүңүздү бир күзгүгө карай турган болсоңуз, же машинанын жөнүндө айнегине карасаңыз өзүңүздү көрсөтөт. Же жөн эле сууга, көлгө барып карасаңыз, көлдө өзүңүздү көрөсүз. Ошол сыяктуу эле Аллах жараткан маклукаттын бир түсү өзүнүн өңүн көрөт сууга караганда. Ошол сыяктуу эле бул камерада тарткан немелер өзүн эле көрсөтөт. Аллах жараткан нерсени эле көрсөтүп коет дейт да. Адамдын колу менен тартылган баягы картинкалар, ошолорго айтылган максат бул жер. Бул нерсе адам колунда тарткан, көзү менен атайын отуруп алып тартышат го, ошол максатта айтылган. Албетте, урматтуу мекендештерим, бул сүрөт маселеси. Бирок сүрөттөн дагы, иттен дагы маанилүүрөөк нерсе бар. Адамдардын бүгүнкү абалы. Бүгүн биз кандайбыз? Эмне деңгээлге жетип калдык? Жаныбарлар кылбаган иштерди кылып атабыз, адам болуп туруп. Кээ бир иттер бар, өзүнүн милдетин билет да, эки жагын карайт, коргойт. Эч кимге пайдасыз адамдар дагы иттен өткөн жаман адамдар бар. Кайсыл итти көрдүңүз? Өз жынысынан болгон эркек ит менен эркек иттин кошулушуп атканын. Кайсыл эшекти көрдүңүз? Өзүнүн бир жыныстан болгон эшек менен кошулушуп атканын. Ал эми кээ бир адамдар, албетте кошуну тырнак ичиндеги, жалпы түрдө эмес. Аны зордоп кетти, муну зордоп кетти. Бардыгына тиешет жалпы түрдө эмес. Бирок ушундайлар бар.
Кудайым өзү сактасын. Ошол эшек кылбаган, ит кылбаган ишти кылган, итчелик дагы эмес, эшекчалык дагы эмес ал. Бул эмненин себебинен болуп атат? Эмненин айынан болуп атат десеңиз, изилдеп келсеңиз, руханияттын жоктугунан, илимдин, диний илимдин берилбегендигинин себебинен. Илим билим, дин бар жерде намаз окуган эркек ушуну иш кылабы? Албетте жок. Дин жок жерден ошондой бузукулуктар пайда болот. Үйүндө периште болбойт, ата-энесине ак болгондордун. Ата-энесине ак болгон, ата-энесине бирөөлөр бар. Жаштыгынан эсептеп көрдүм, ушунча акча кетип турмага, жыл сайын эсептеген орто эсеппен мынча каражат келет экен. Мына ушунча акча сизге алып ата, мен ыраазы болуңуздар, болду, мен сиздерден ыраазымын. Расчетпуз дейт экен. Аллах өзү сактасын. Ошондо ата-энеси менен келишим договор түзүп алгандар бар экен. Ата-энесине ак болгон үйдө менмин деген бай бол, менмин деген богатый адам бол, үйүңдү асфальт кылып, үйүңдү чукур кылып, 4 метр бетондон кылып, үйүңдү катуу кылып кур, үйүңдү 2 этаж, 3 этаж эмес, мага десе 24 этаж кылып, Нью-Йорктун Эйфель мунарасы кыласыңбы айтор, Дубайдагы эң чоң имарат кыласыңбы? 4 тарашкалуу кылып, көчөлөрүңө светофорлорду коюп, эң күчтүү адам болуп кетесиңби? Мага айырмасы жок. Эгерде ата-энеңе ак болгон болсоң, эч качан бактылуу болбойсуң бул жашоодо. Бай болушуң мүмкүн, бирок бактылуу болбойсуң. Эч качан чының агарбайт. Качан сен ата-энең ак болгон учуруңда? Эч качан бир ишиң жүрүшпөйт. Качан сен ата-энең ак болгонуңда? Ак болдум, ак кылдым деш шарт эмес. Көзүнө жаш толдурсаң курuyсуң, сен өспөйсүң. Бул дүйнөдө жаңылып жакшылык көрбөй өтөсүң. Сага ушул жетиштүү эле. Көз жашын толдурсаң, курuyсуң, сен өспөйсүң. Бул дүйнөдө жаңылып жакшылык көрбөй өтөсүң. Ата-энесине ак болгондор урук тууган менен карым катнашты бузгандар. Булар дүйнөдө периште болбойт. Бул маселе кандай? Себеби Аллах Таала көп хадис кудусиде окуйм мен. Аллах Табарака ва Таала туган уруктар менен карым катнашты бекемдегендер менен мамилени тургузгандар менен мамилени тургузамын дейт, ал эми бузгандар менен бузамын дейт. Ошол маселеде урук тууган менен мамилени оңдош керек. Өмүрдүн узарышына, рызкыбыздын кенен болушуна дагы себепчи болгон амал бул албетте тууган урук менен мамилени оңдоо, урматтуу мекендештер. Ачыгын айтайлы, мына моюнга алайлы. Тууганыңыз келсе, бир жакын тууганыңыз келсе, сүйүнөсүп капа болосузбу? Дагы уш келди дейсизби? Ыраазы болуш керек, сүйүнүш керек. Тууган уруктар бири-бирин жоктоо. Ал сиз менен мамиле кылбай кое берсин, бирок сиз кое бериңиз, сиз мусулмансыз. Сиз оңдой бериңиз мамилени. Ал деген сөз, жаныңдагы эшек болсо, жаныңдагы шеригиң эшек болсо, сен эшек болушуң шарт деген эмес го. Сен адам бол, сен үлгү бол. Ал эшек болсо, сен адамдыгын көрсөтүп, адамдык касиетиңе ошону мин. Эки жака үйрөт, оңго солго деп. Эшекти кайда чапсаң кете берет, ал эшекте. Кеттик десең кете берет. Ал эшекти башкара билсин. Чөйрөң эшектерге толуп турган болсо, сага жыргал го. Бардык ишиң бүтөт. Айрыкча дыйкандар, ошондой экен, урматтуу мекендештерим, ата-энесине ак болгон, урук тууган менен мамилесин бузган, үйүндө, огородунда ит баккан, жөн эле башкаларды туурап, Американы, орустарды туурап ит баккандар, романтика үчүн ит баккандар. Жөн эле үйүндө сүрөттөрдү коюп койгон. Мурда азыр ушул нерсе жоголуп кетип атат. Мурда ата-энесин урматтап, сыйлап, картинкалардын эстеликтерин сүрөткө коюп, киребештерге төргө илип коюшу эле. Ал илип койгон жөн эле тура берет. Башында биринчи жолу назары менен карайт, калган күндөрү жөнөкөй эле чаң басып жатат ал картинкасы. Ата-энесине урматсый, жөн эле картинканын заборго асып коюш эмес, чаң басып жатыш эмес. Ата-энеме сообу жетсин деп жетимдердин, жесирлердин башын сылаш, сообу жетсин деп асфальт салып коюш, көпүрө салып коюш. Сообу жетсин деп айтор, ал университеттерде студенттер окуп атат, канчасы жардамга муктаж. Сообу жетсин деп бир студент адам болсун деп калласы иштеген, окуй турган студентке жардам берип койсоң, канчалык сүйүнөт ал? Канчалык дуа кылат сага?
Египетке барам окуй албайм деген, окуйм деп туруп Египетке бара албаганы канча? Окуйм деп Англияга бара албаганы канча? Сооптун жетиши бул бир гана картинканы илип коюш эмес.